Эмгектенип келе жаткан биздин энелерибиз сиздерге атайын Гапар Мадаминов агайыбыздын ат-энелер сиздер үчүн китебинин негизинде уюштурулган сабактарыбызды тартуулайбыз. Анда эмесе бүгүн сиздер менен агайыбыздын ушул китебинин негизиндеги бир сонун тема менен бөлүшмөкчүбүз. Демек биз миграцияда жүргөнүбүз үчүн биз бүгүнкү тандалып алган темабыз ата-эне болуу бул чоң жоопкерчилик деп аталмакчы. Анда эмесе сиздерди ушул бүгүнкү темага көңүл бурууга чакырамын. Анда эмесе келиңиздер. Ушул бүгүнкү тема менен мен сиздер менен бөлүшүп кетмекчимин. Ата-эне болуу бул чоң жоопкерчилик. Атанын да, эненин да балдар алдында өз милдеттери, жоопкерчилиги бар. Ата балдарынын тышкы дүйнөгө ишенимдүүлүгүн, ийкемдигин, байланышын калыптандырат. Пекеринен кыргыз эли атаң барда эл тааны, атың барда жер тааны деген эмес. Ал эми эне балдарына мээримдүүлүккө, сүйүүгө болгон керектөөсүн толуктап, ички дүйнөсүнүн тынчтыгы жана тең салмактуулугун камсыздайт. Көбүнчө ата-эне жумуш, турмуш тиричиликтен балдарды тарбиялоого колун бошободу деп өзүн актайт. Бирок балдарынын жанында болуп, машыгууга колу бошобосо да, алардын руханий керектөөсүн байкоосу зарыл. Мына ушул эң маанилүү. Жумушка байланыштуу үй бүлөдөн алыста болсо да, телефон, кат аркылуу үй бүлө менен байланышып, окуусу, жашоосу жана жан дүйнөсүнүн абалы менен кызыгып, руханий керектөөсүн билип турса, бул балага дем күч болот. Алар ата-энем алыста же жумуштан колу бошобосо да, менин окуум, жашоому кызыгат, кам көрөт деп сезип, өзүнүн керектигин, баалуулугун түшүнөт. Ал эми бул түшүнүк бала үчүн өтө маанилүү. Бул түшүнүк аркылуу ата-эне балдарынын жан дүйнөсүнө жакындай алат. Көпчүлүк ата-энелер бизге окшоп Россияда, Казакстанда жана башка чет өлкөлөрдө, ал эмес айылдан алыс Бишкекте балдарды багуу үчүн иштеп жүргөн. Азыркы күндөрдө мындай өздөрү алыс болсо да жан дүйнөсү жакын болууну түшүнүүсү өзгөчө маанилүү. Турмуш тиричилик, акча, байлык деп өз балдарына кайдыгер, кош көңүл мамиледе болуп, же балдарга зордук, зомбулук менен тарбия берген, сүйүү мээримин жетишпеген үй бүлөлөрдө эки түрдүү балдар өсүп чыгат. Биринчиси эч кимге жана эч нерсеге кызыкпаган, окуусу келбеген, көздөрүндө балалык учкун байкалбаган түнт балдар чоңоюп өсөткен. Ал эми экинчиси эркелетүү, сүйүү, мээримге тойбогон, башкаларга да аны бере албаган, ачуулуу, агрессивдүү балдар чоңоюшат экен. Мындай балдар келечекте өзүнө, жакындарына, өздөрүнө жашаган коомго зыян келтириши да мүмкүн. Ошондуктан урматтуу ата-энелер, баарыңыздар балдарыңыздарга өз убагында, жаш мезгилинде өзүнүн жаш өзгөчөлүгүнө карап тарбия берүүңүздөрдү суранып кетебиз. Ошол үчүн бир дагы ата-эне бала тарбиясына жоопкерчиликсиз мамиле кылууга акысы жок. Башкача айтканда, бала тарбиясына астейдил, чын дилден көңүл буруп, ал үчүн атайын ушундай сонун китептерди окуп, бигарман адамдардан консультация алып, бала тарбиясына өз алдынча изденип, даярданып, көңүл бөлүп, толук арнаса гана келечекте коомго да, ата-эненин өзүнө да пайдалуу, бактылуу балдар өсүп чыгат. Демек, бала тарбиясы эптеп төрөп, кийинтирип, тойгузуп, айтканынын баарын алып берүү менен боло турган, өзүнөн өзү жүрө турган маселе эмес. Бул балдардын алдында, коомдун алдында, Кудайдын алдында олуттуу, жоопкерчиликтүү маселе. Аны биз ата-энелер ар дайым эсте тутуубуз зарыл. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.